эстешти, чыдашты, аныкташты, жоготушту, жаңылышты. Бирок мекенди сатышкан жок. Мекендин коопсуздугу жана тынчтыгы үчүн кыйылган өмүр. 2362. Бул сандар Барыкиндердин үй-бүлөсү үчүн эстен кеткис датага айланды. 62 жаш курагында 23 январь күнү Ысык-Көл аймактык мергенчилер коомунун жетекчиси Александр Барыкин Кыргыз-Кытай чегарасын мыйзамсыз бузуп өткөн душмандардын колунан баатырларча каза болду. Барыкинди муздап өлтүргөндөр Ак-Шыйрак чегара заставасынан алыс эмес жайгашкан Пикыртык жылынуучу жайда жок кылынды. Бул атайын операцияга 6 саат убакыт талап кылынды. Кийинчерээк маалым болгондой, Кыргызстандын чегин мыйзамсыз бузуп өткөндөр Кытай Эл Республикасынын Уйгур автономиялык облусунун 11 жаран экендиги аныкталган. Келип, чегарадан өтүп, кыштын кыраан чилдесине карабай, кол салышып, айгышып тургандыгы бул өтө коркунучтуу маселени туудуруп атат. Эмнеге, эмне үчүн, кимге деген сөздү, кайда деген сөздү. Ошондуктан бул абал Кыргыз мамлекетине мындайча айтканда аяр белги берип атат да, даяр болгула. Чегарадагы бул окуялардан кийин коомчулукта эки тараптуу кайчылаш пикирлер жаралды. Айрымдар кыргыз чегарачыларынын кыймыл-аракети туура деп баалашса, кээ бирлери чегара бузгандардын айрымдарын тирилөө кармаш керек эле деп сын пикирлерин айтып чыгышты. Была ли возможность задержать заложников, вернее, задержать кого-либо из преступников в тот момент? Нет, этой возможности не было. Потому что преступники были, пусть даже у них не было оружия, но на тот момент, когда пограничники проводили операцию по ликвидации, на тот момент у них был только один карабин «Вепрь». Но, к сожалению, тогда еще не было известно, было ли у них другое оружие при себе или не было. То есть выяснять это все выяснили мы потом уже, позднее, когда была проведена операция по ликвидации преступной группировки. Качып кетсе дагы калышмак. Эмнеге качтырып салышты? Ач керек болчу деп. Азамат Тынаев өз аты бар белгилүү журналист. Кесиптеши Элима Жапарованын демилгеси менен деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте жайгашкан Пикыртык, Ак-Шыйрак чегара заставаларына чейин барып, андагы жаратылыштын татаал климаты менен жеринен таанышып келген. Азыр эки колумду сезбей атам. Кадимкидей анимение болот. Абдан алыс, абдан чоң бийиктикте жайгашкан заставалар экен. Өзгөчө кыштын күнү шарттары абдан оор экен. Ошого жараша азыркы чегарачылар болобу, биздин аскерлер болобу, ички органдардын кызматкерлери болобу, ошолордун баарына биринчиден айта турган сөзүбүз алар кылып аткан кызматына чоң рахмат. Азамат Тынаевдин айтымында атамекендик чегарачылардын шартты талапка толук жооп бербейт. Алсак алардын материалдык техникалык базасы жетишсиз. Заманбап курал-жарак каражаттары таңкыз, кызматкерлердин турак жай маселеси оор, кыскасы көйгөйлөр абдан эле көп. Мына ушундай шартта кызмат өтөгөн мекен сакчыларынан көптү талап кылуудан мурда ушул сыяктуу көйгөйлөрдү эске алып койсок ашыктык болбос. Биздин чегарачылардын техникалык жагынан камсыз болгону өтө начар экен. Айтып атпаймынбы? Эмне үчүн ушундай кадамдарга барды? Анткени күн кирип калдыбы, биз билебиз, спецоперацияларды өткөзүш үчүн прибор ночного видения деген бар. Индивидуальный рациялар болуш керек. Ар кандай атайын снайперский курал-жарак керек. Ошонун баарын жок болгондон кийин менин оюмча эч кандай мындай бир сложный, татаал спецоперацияларды жүргүзүш деген бул өзү мындай болбогон эле кеп да.
Эгер мамлекет өз армиясын тойгузбаса, анда башка өлкөнүн армиясын тойгузат. Андыктан өкмөт мамлекеттеги казына каражаттарынын тартыштыгына карабастан өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылып жаткан чек ара кызматына, коргоо министрлигинин жоокерлери менен ички иштер органдарынын кызматкерлерине аз да болсо колдоо көрсөтүүдө. Ошол колдоолор токтош үчүн быйылкы жыл мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылы деп жарыяланды. Для каждого военного человека Родина значит очень многое. Помните, во время вооруженного столкновения 11 января с таджикскими военнослужащими 5 военнослужащих Государственной пограничной службы получили ранения, и один из них — это молодой лейтенант Изат Буйлашев. И вот я помню, когда зашел премьер-министр, приехал в больницу навестить этих раненых, наших бойцов, он поблагодарил Изата Буйлашева за его отвагу, за его мужество, проявленное в ходе этого вооруженного столкновения. И вот совсем парень, да, и молодой парнишка, ему 24-25 лет, и он вот лежит на больничной койке и говорит там: «Служу Отечеству». Чего он там? Служу Отечеству тоже. Я думаю, что это вот очень много выражает и говорит о нашей, ну, будем так говорить, любви к родине, да. Я думаю, что все граждане Кыргызстана, ну, наверное, все граждане любят свою родину, да, но у военных это чувство патриотизма и чувство верности своему долгу намного выше. Заман өзгөрүп, чек араларда жаңы коркунучтар күн санап өсүүдө. Мамлекеттин коопсуздугун жана тынчтыгын жалгыз аскер кызматкерлерине жүктөп койбостон, мекенди ар бирибиз коргоп, аны сүйүп, өз мекенибиздин патриоту болсок, ошондо гана Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө эч ким доо кетире албайт.